Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү жиналыш кылып аткан себебибиз 2002-жылы 17-март күнү ак суу окуясы болгон. Бул Музбек айылында ак сууктун негизги максаты адилеттүүлүк, акыйкат. Ушул маселе менен тынчтык митингге чыгышкан. Бирок алар ошол окуучу каларын сезишкен эмес. Ошол күнү 17-март күнү 6 аксылык эр азаматыбыз октон курман болушту жана 30-дан ашык инсандарыбыз оор жаракат алышты. Бирок ошол убакыттагы айтып келе турган болсок, оор жаракат алгандарыбыз деле мына бүгүнкү күнгө чейин ошол оор жаракаттарынан көп кыйналып жүрүшөт. Дагы деле ошол оорулары кыйнап келет. Ал эми өтүп кеткен 6 инсаныбыздын үй бүлөлөрү бүгүнкү күнгө чейин ошо жоктоп келишет. Аталары, бирөөлөрдүн инилери, бирөөлөрдүн балдары өтүп кеткен ошол күнү. Андан кийин ошо көп узабай эле ошол 2005-жылы Акаевдин бийлиги кулады. Себеби Акаев өзүнүн туура эмес жүргүзгөн саясатынын негизинде ошол ак суу окуясы болуп өттү. Андан кийин ошол эле Акаевдин мезгилинде дагы бул ак суу окуясы боюнча эч кандай бир сот иштери дагы чечилген эмес. Ошол бойдон эле калды. Ак суу окуясы боюнча Акаевдин мезгилинде эч бир маселе чечилген жок. Андан кийин 2010-жылы, андан кийин ошол Акаевдин мезгилинен кийин Бакиев болду президент. Ал болгондо деле ак суу окуясы боюнча эч бир жыйынтык болбоду, эч бир маселе деле чечилген жок. Ошону менен деле 2010-жылы Бакиев дагы өз бийлигинен кетти. Бирок чындыгында ак суу окуясы боюнча мамлекеттик деңгээлде тарыхый баасын бериш керек деп эсептейбиз. Бул чындыгында өзүнүн өлкөсү үчүн, өзүнүн жери үчүн, эл үчүн чыныгы курман болгон 6 инсаныбыз жана 30-дан ашыктар жаракат алышты. Ал эми мына 2010-жылы келген бийлик деле, Атамбаевдин бийлиги деле ошо ак суу окуясына эч кандай баасын бере алган жок. Тетсирисинче баа бермектигин мына бүгүнкү күнгө чейин пайдаланып келип атат. Биз мына бүгүнкү жыйын болуп аткан себебибиз да ошол. Себеби ак суу окуясы бул Кыргызстандын тарыхында кала турган окуя. Ошол тарыхта кала турган окуяны эч кандай саясатка аралаштырбаш керек. Тарыхый окуя бул өзүнүн баасы бар, өзүнүн орду бар. Биз ошондой эсептейбиз. Анткени тарыхта кала турган ак суу окуясын эч качан саясатка аралаштырып, өз мүнөөлөрүн аткарыштын эч кандай кажети жок. Саясатчылар дагы мурунку бийликтин өкүлдөрүнө да айтып кеткибиз келет. Тынчтык керек бизге. Биз 17-мартты ошо ак суу окуясында өлгөндөрдү эскерүү менен, ошолорго туура баа берүү менен, ошолорду даңазалап Куран окутуп гана эскерип кетишибиз керек. Бизге башка эч кандай бир саясатка аралаштырып, же болбосо бир башка бир саясатчылар өздөрүнүн мүнөзүн аткарууга биз жол бербейбиз. Биз мына ошо бүгүн ошол маселени айталык деп чыктык. Себеби аксылыктардын да өзлөрүнүн орду бар, тарыхта дагы орду бар. Бүгүнкү күндө ошо тирүү калгандардын артында үй бүлөлөрү жана жаракат алгандардын дагы бүгүнкү мүнөзү ошол. Биздин мамлекетибизде тынчтык болуш керек. Тынчтык менен гана өтүш керек бул ак суу окуясы. Эч кандай саясатка же болбосо башка бирөөнүн мүнөзүн аткарганга эч кимдин укугу да жок деп эсептейбиз. Ошону менен эле мына азыр мына жакында ошо 17-март күнү форумда Атамбаев өзүнүн ошол кездеги коомдук бирикмелерин чогултуп алып, бир ак суу окуясына чакыруу менен ошол жерде өзүнүн максатын аткарабыз деп атышат. Биздин дагы айтып кетелик, биз аксылыктар эч качан ал жерге барбайбыз дагы. Биздин өзүбүздүн ошол 17-март күнү өткөрө турган чоң иш-чарабыз бар. Ошол мына биздин чоң аянтта эстелик тургузулган 6-апрель окуясынын дагы. Биз ошол жерге барып, эскерип, гүл коюп, Куран окутуп гана андан кийин өз үйлөрүбүзгө таркап кетебиз. Мен ошо кыргызстандыктар, жалпы кыргыз элин чакырып кетет элем. Эртеңки күнү эч кандай жанагындай саясий оюндарга же болбосо саясий кызыкчылыктарга берилбей, түз гана ошол күнү аксылыктардын курман болгонун эскерип, ошолорго туура баа берип бүгүнкү күнү. Алар эмне үчүн өлгөн, эмне үчүн курман болушту, эмне үчүн жанын беришти, эмне үчүн жаракат алышты, ошону гана эскерип ошолорго баа беришибиз керек.
башка саясий оюндарга кереги жок деп эсептейм. Ошондуктан баардыгыңыздарды аксылыктарды эскерип, ошолорго туура баа берип, ошолордун баатырдыгын, ошолордун бир эл үчүн, жер үчүн кыйган өмүрлөрүнө туура баа бериңиздерди мен чакырып кетем. Алыбек Шилович'ti. Bir minut. Чоң аянталы аксы апрелде болгон курман болгон даталарга арналган эстелик мыйзамында улан окуп билип коюп кетчү аз эмнебиз бар. Же болбосо бул жеринде баягы жер-жерде өзүнчө улан окуп эскерүү болуп койсо дагы туура болот деген үмүттөбүз. Анан бирден бир себеп элибиз туура түшүнүш керек. Эч кандай саясий тигиндей эмеге өздөрүн алдырбаш керек. Анан буга чейинки болуп өткөн тарыхый окуялар өз учурунда баасын алып, туура саясий болобу, юридический баасын алганда 2010-жылкы мындай оголандуу иш да болмогон эмес. Ушундай оголандуу нерсеге элибиз туура түшүнүк менен мамиле жасайт деп ойлойм. Өзүнүн буюрса бул өткөн окуялардын баардыгы өзүнүн тарыхый баасын алат, юридический баасын ала албаса дагы тарыхый баасын алат деп мен ишенем да. Кто еще будет говорить? Давайте вы сами передадите. Biz şu aksı aprel hakikati dep özünün altına aytıp turganda эле энелер, ошонун ичинде эжелер, чоң апа чоң энелер экинчи жолу, үчүнчү жолу кайра ушу аксы апрель окуясы кайра кайталанбасын деп ушул Кыргызстанда дайыма стабилдүү ынтымак болсун деп мына ушул аксы апрель акыйкат коомун уюштуруу менен бирдикте ошого мүчө болуп, ошону негиздечи болуп киргенбиз. Мен кыргыз элине ошонун ичинен баса белгилеп кетким келет, энелерге, эжелерге, апаларга айтат элем. 17 мартта эгерде бул өткөн аксы окуясын билбегендер дагы, же болбосо кызыкпагандар дагы бар. Бирок кызыгып, өтө кызыккан адамдар бүгүнкү күнү ошону саясатка аралаштырып, элди тияка бияка мындай ортосуна бир чагымчылык иштерди кылабыз деп мындай түрткү берип аткан өзүнчө бир уюмдарды азыртан айтат элем. Кыргыздарга эч качан кайра уруштун кереги жок. Эл азаматтардан ажырамыз келбейт биринчиден, экинчиден кыздарыбыздын, эжелерибиздин, апаларыбыздын жесир калышын биз эч качан каалабайт элек деп чыгып атабыз. Эне катары, эже катары мен сиздерден өтө өтүнөм. Эртеңки келе турган 17 март аксы апрель окуясындагыларды биз чын жүрөгүбүз менен, чын дилибиз менен арттагы бардык уундарга колдон келсе ак так ошонун бардыгын жеткиргидей болуп, аң сезимдүү болгондон кийин ошонун баарын так өткөрүп бергенге биз милдеттүүбүз. Биздин жаштарды, биздин артыбыздагы келечек муулдарды жакшы тарбияга, ошо
калып келаткан тарых окуясын туура жеткирүүгө мен абдан тилектешмин. Жана сиздерди ошого чакырам. Ортодо чагымчыл болуп, өзлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн ушул иштерди кылбоого мен бүткүл кыргыз элин чакырам. Мына ошол үчүн мен ошо аксы апрель акыйкаты деп коом ачылып, ошо коомго баардык ошо акыйкат үчүн күрөшкөн жаштарды, эжелерди, апаларды, аталарды, ошо аң сезимдүү кыргыздын мен деп жүрөгү соккон патриот эл журттун ушу чакырат элем. Жана бизди колдойт деп ойлойм. Ошон үчүн мен сиздерге айтам, келе жаткан 17 апрелди тынч өткөрөлү. Анткени Аллахым бизге аң сезим берген, Аллахым бизге жүрөгүбүзгө иман берген. Ошону тигүүчүлүктө ошону сезе билели деп сиздер чакырып кетет элем. Мектеп рахматтуу уулубуз. Анан мына ушул кыймыл сүргөндөн бери көп иштерди көрүп атабыз. Буга чейин ар кайсы коомдор ар кандай жол менен ар кандай нерселерди кылып келишкен, бирок муну түзгөндөн бери ушул биздин атабыздын аттарын, ошол эле Аксыны, ошол эле Серал Назарбаевдарды колдонуп жүргөн коомдорду биз ушул түзүүчү кыймыл болгондон кийин көрдүк. Буга тиешеси жок адамдар эле ошол жерлерде ушундай иштерди өткөрөбүз, ушундай иштерге жардам көрсөткүлө, ушундай үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөткүлө дегенде урамдарды жазып алып жүргөндөр бар экен. Бирок ушуну көрүп биз таң калдык. Ошондой эле мына бул 17 март Аксы окуясынын эскерүүгүнө келатканда эле жер-жерлерге ушундай маалыматтар тараганын угуп биз да таң калдык. Ушул Аксыга Куран окутабыз, жана ошол Аксы күнүн эскеребиз. Жана ошол жерде ар кандай талаптарды коебуз дегендерди угуп таң калдык. Бул жерде эскерсе, муну үй бүлөлөр эскерет. Ошол эле маалда бул аталарыбыз, ошол бир туугандарыбыз бул жеке кызыкчылык үчүн өлгөн эмес, муну эскерсе мамлекет эскерет. Кайсы бийлик келбесин, ошо мамлекет муну эскерип, ошолорго таазим кылып, ошолор жөнүндө ойлорун мамлекет деңгээлде жүргүзүүгө бул мамлекеттин милдети. Аталарыбыз бул жерде өзлөрүнүн кызыкчылыгы же үй бүлөсү үчүн же болбосо өзүн бир жумушка коеюн же бир жумуш деп өлгөн эмес. Анткени ал жер Кыргызстандын келечеги, элдин келечеги деген. Анан муну мамлекет дагы өзүнүн деңгээлинде иш чарасы уюштуруп аткандан кийин эле ортодо мына кандайдыр бир саясий адамдар, саясий күчтөр ар кайсы жерге ар кандай жерде уюштуруп атканына биз таң калдык. Биз бүгүнкү күндө айта кетет элек жалпы коомго 17-синде Плошадта коюлган гүл жана ошол эле Аксыда Бозбейитте окулган Куран гана бул ошол Куран гана биз Куран окутууну тааныйбыз. Башка жердегилер бул жеке гана чагымчылык же болбосо ошол жерде бир саясий упай топтоо же болбосо саясий бир күч топтоо гана негизинде кабыл алабыз. Ошон үчүн жалпы маалыматтарды туура таратыш керек. Биз ушу гана эки гана жердеги Куран окутууну мамлекет деңгээлдеги болгон нерсеге гана Куран окутуу деп таалайбыз жана ошол жерге биз таазим кылып ошол жерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кто еще? Мен дагы. Урматтуу кыргыз элим, мен апрель батыр катары жана жабырлануучу катары мен баарына кайрылып кетет элем да. Кайсы бийлик келбесин, кеткенден кийин өз ордун таап, өз абирин таап, өзүнүн сыйы менен, урматы менен ордунда калса дейм да. Анан бизди жабырлануучуларды ошол 2002 жыл 17 марттагы, 24 марттагы жана 7 апрелдеги, 14 майдагы ошо окуяларда жабырлануучуларды ошо пайдаланбаса деп сурайбыз да. Анткени ушул кайсы бийлик саясатташтырып, кайсы бийлик ошо кеткен, кайра келгенине сагынып, аркага кайтып кеткен нерсени кайра кайталап айтышканда, бул жакта мамлекеттин эл кыйналды да, элдин аябай мүдөсү ишке ашпады, эл кыйналды, жабырлануучулар алды өтө оор акыбалда жашайт. 7 апрелдегилер каза болгондор канча,
Аксы окуясындагылар ооруп, оорукчан болуп калышты, өтүп кеткендердин орду кайра конечно табылгыс, анан бардыгын ушу жабырлануучуларды, жалпы эле жабырлануучуларды айтат элем да. Ошол жабырлануучуларды кеткен бийликтегилер эч качан эме эскериле, майлы биз эскергенге каршы эмес, бирок пайдаланбасаңар эч качан акчаңарды, өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды пайдаланып, жеке бизнесиңерди пайдаланып, жеке немеңерди коргоп, жабырлануучуларды эч качан пайдаланбасаңар. Силер Куран окутпагыла, силердин окутпагыла да айта албайбыз. Окуткула, аксыга барып окуткула, бийлик өзү окутсун. Жабырлануучуларды өздөрү бийлик колго алып, ошолор гана айтсын. Биз ошолордун гана айтканын кылабыз. Биз мамлекеттин жабырлануучусубуз. Биз жабырландык, биздин ден соолугубузду караганда эч ким бизге көңүл деле урбай калат да. Биз тигинин сатканынан, бунун сатканы, тигинин пайданы ойнобойбуз. Мен 14-чү немеде активисттер басып алганда ошол жерде жабырланганбыз. Бирок 14-чү майдан бери ал эми эмне болуп атат? Азыр түндүк түштүк болуп, тиги 14-чү майдан тияка аксылыктар, бияка куралдын бардачы, силерден суранып ошо бийлик бутактап отургандар, силерден абдан суранып кетет элек. Жабырлануучуларды кайсы 17-чи мартта болсо 24-чү ошондой эле 7-апрелдегилерди жабырлануучуларды эч качан пайдаланбагылачы, силерден өтүнүч. Аны бир мамлекетке жалпылыкта кызмат кылайлык, түндүк түштүк дебейлик, эл биригейлик, Куран окутайлык, жабырлануучулардай болуп, өз ордубузду табайлык, элге бийликтегилер кызмат кылгыла, байлыгыңар бар экен, керегинче топтодуңар, элден жедиңер, ичтиңер, силерди биз кайра ордун котпогула, бийлигиңерди дебедик. Бирок бизди эч качан пайдаланбагыла, суранабыз. Кто-нибудь еще выскажет? Вопросы есть? Нет вопросов? Есть вопросы? Уже да жазасын алган жок түнөгүндө. Ушунча жылдан бери ошол бийлик пайдаланып көрүп келип атам. Ошо күнүнө жазага бизге ошо жазага алса күнү эле ыраазы болуп элек. Бирөө жазалаган жок. Балдары жетим калды. Буларга тырышып клуб башчыларыбыз ошо бийликтегилердин күнөзү менен болду да. Күнөзү менен болгон үчүн бирөө жазага тартылган жок. Бир эле бийликте болгон үчүн. Бийликте болбосо жазалайт. Эми будан ары тынччылык болсун. Бизди пайдаланган ошо Аксы окуясындагыларга Куран окутабыз деп эскеребиз. Биз деле анысы деле эскеребиз. Куран окуйбуз. Дайыма өзүбүздүн жүйөгүбүздө. Алар бийлик акча деп bir байлык деп каза болгон жок. Ел жерин бүтүндүк үчүн, тынччылык болсун, адилеттүүлүк болсун, чындык болсун деп ошон үчүн каза болуш. Саламатсыздарбы? Эми бүгүнкү келип отурган себебибиз ушул биз мына Кыргызстанда кыргыз элинде ушул кыргыздын кырчындай жигиттери мынакей эң башында ушул Шаралы Назаркулов баш болуп ушул үзөң кубушту ушул башка элге, башка жерге кеткенде кыргыз журтун, кыргыз элин жашоосу жакшы болсун деп бул ушул элдин таламын талашып 22 күн ачкачылык кармап ушул Кыргыздын эң чыгаан жигити кетип отурат. Бул жигиттен кийин мына 40 күн өткөндөн кийин ушул Аксы окуясы башталды. Кандай деген аламат күн болду. Мындай күндү көрбөйлүк. Андан кийин мына 7-апрель окуясы болуп кетип отурат. Кыргыз эли ушунчалык кыйын эл экен. Көп нерсеге чыдайт экен. Башынан канча деген нерселерди көрүп атат. Кандай нерселер болуп кетип атат. Эми мына биздин ушул эң чындыкты, адилеттүүлүктү, ушундай жакшы нерсе болсо экен деп биз ушундай бирикмелештирганбыз. Аксы апрель акыйкаты деген. Ошол бирикме эмнеге уюшулду? Мунун да себеби ушул да. Элде жерде тынчтык болсо,
бакыт таалай орносо, жакшылык болсо, ушундай жакшы нерсени бүт баары кыргыз элинде орносо, биздин жашообуз жакшы болот. Келечектеги муундар, мына жаңы өсүп жетилип келаткан муундар кандай гана жакшы нерсе менен жакшы жерде жашайбыз мына. Аллах Таала бизге ушунчалык сонун гүлдөгөн жерди, кен байлыгы бар жерди, эң сонун жерди бүт баарын берген Аллах Таала. Эми биз ушул жерибизди жакшынакай кылып, өзүбүз жерибизди, элибизди сактап, туу тутуп, жакшынакай кыран жигиттерибизди, кыран жакшынакай кыздарыбызды, апаларыбызды, эжелерибизди, сиңдилерибизди ушуларды туу тутуп, жакшынакай кылып, тарбиялап, өстүрүп, окутуп, башка кылып, анан эле кече күнү чыкты эле мынакей моундай окуя, бүгүн чыкты бул окуя деп эле эми багы эскерип Куран окутсаң, бул жакшы нерсе. Анан ар бир өзү коду менен болсо жакшы. Эли Куран окуталык, эскерелик. Алар өлбөс, өчпөс, өлүп кылып кеткен инсандар. Бул инсандардай болуп, илгери Дүйшөнкүл Шопоков мынакей согушта, зотто көчүн тоскон, эл үчүн курман болгон. Ушул жарандарыбыз дагы ошондой болуп курман болуп отурат. Жолбосо эмне деп элдик 22 күн ачкачылык кармап, эл үчүн жеримди бербейм, элимди сактайм деп. Андан кийинки келген батырлар, улар батырлар. Эми ушулардын арбактарына тазим кылып, ушуларды эскерип, өз-өзүн нугу менен жакшынакай бардык нерсени жакшынакай өткөрүп, элибиздин тынчтыгын, элибиздин жакшы жашоосун ойлойлук. Ушундай жакшы заманды Аллахым бизге кут кылсын. Ушул жакшынакай эр жигиттерди, эр азаматтарды мындай жаман нерсе чыгып кетишибизди каалабайбыз. Бизге тынчтык керек. Ушул тынчтык жолу менен жакшынакай жашайлы.